Темирбек Ишимбаевич, саламатсызбы? Здесь можно я вам вопрос на русском задам. На прошлой нашей встрече мы с вами очень интересно поговорили. Вы предсказали вот многие процессы, которые сейчас проходят. И вы нам обещали еще раз встретиться с нами и дать более подробное, широкое разъяснение по ситуации, которая у нас сейчас происходит. Я думаю, настало время, у людей очень много вопросов накопилось, да, на которых сейчас мы не можем найти ответы. Вы как политик, вы как экономист, может, нам разъясните всю ситуацию поподробнее, да, с чем мы столкнулись и что нас ожидает? Рахмат менен сурооңуз өтө маанилүү. Алгач мен элди мыйзам сактоого, сабырдуулук көрсөтүүгө, тынчтыкты сактоого чакырат элем. Бийлик өкүлдөрү да биздин бир туугандарыбыз болгон аракетин кылып атат. Бул кырсык дүйнө деңгээлинде келди бизге, муну атайын бирөө кылган жок. Ошондуктан алгач баардыгыңардын мыйзамды катуу сактоого, сабырдуулук көрсөтүүгө чакырам. Биз эки жол менен кеттик. Азыркы маселени чечүү үчүн, мына ушул маселе түшүнүктүү болуш үчүн мен графикалык түрдө азыркы күнү коомго бүгүнкү кырдаалды туура жеткизүүдөн баштасам. Эки жолу бар болчу. Эгерде биз өзгөчө кырдаалды киргизбегенде орунун вспышкасы мына кызыл график менен көрсөттүм, катуу кетмек. Эмне үчүн бул багытка биз барган жокпуз азыркы күнү мамлекетте? Анткени оорулардын саны тез арада көбөйүп кетсе, медицина системасы муну туруштук бере албайт, врачтар даярдыгы жок болчу. Ошондуктан бийлик институттары азыркы күнү өзгөчө кырдаалды киргизип, ошо оорунун жуктуруу скоростторун дарыланбай турган элди оору көбөйүп кетпесин деп атайын карантин киргизди. Бул бир четинен туура чечим, болбосо биз мындан да оор абалга келип кармалып калмакпыз. Бирок бул кырдаалдын кирген себеби азыркы күнү экономикага өтө чоң оор кыйынчылыктарды алып келет. Бүт экономика токтоду. Мына ошонун айынан мына бизде 3 маселе пайда болот. Өзгөчө кырдаалдын киргизип атканда бийлик институттары бизнестин атынан өтө чоң милдеттерди алышты. Аны эртеңки күнү юристтер карап калышы мүмкүн. Мен азыркы күнү ушу бийлик өздөрүнүн алып аткан милдеттерине кандай жоопкерчилик камданат боюнча маалыматым жок. Ал жөнүндө ичара өкмөт иштери жүрүп атса керек. Бул маселе 3 оор кыйынчылык алып барып такайт. Биринчиден экономикалык, экинчиден экономикалык маселе, социалдык маселе өтөт, социалдык маселе, саясий маселе өтүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан алгач ушу экономикалык маселенин структурасын карап койсок. Кыргызстан мамлекетинин экономикалык структурасы бул тейлөө соода аймагы, товардык реэкспорт, жана Кытайдан ташып аткан товарлардын базарлардын иштеп аткан аймактары, курулуш аймагы, банк тейлөө кызматкерлеринин жумуштары, анан жеңил өндүрүшү, айыл чарба тармагы, анан өндүрүш тармагы. Мына ушул тармактын баардыгы бүгүнкү күнү токтоп калды. Бул маселе бүгүнкү күнү канча акча каражаттын көлөмүнө келип такалат. Муну азыркы күнү экономисттер, каржы министрлиги иштеп атса керек. Мына биздин азыркы экономикалык структурага байланыштуу өзгөчө кырдаалдын киргизүүсү менен, экономиканын токтоосу менен мына төмөнкү деңгээлдеги биз акча каражат маселесине келип такалабыз. Муну мен өзүм 3-чү таблица катары көрсөтүп коеюн. Азыркы күнү азыркы өзгөчө кырдаал киргенге байланыштуу биздин мамлекеттик бюджет 2,5 миллиард доллар тегерегинде каражат. Тышкы мигранттардын агымынан 2 миллиардтан ашык биздин акча булабы келип экономика аралашып турчу. Көмүскө экономика бардыгыбыз билебиз. Көмүскө экономика эми бул эксперттердин эсептөөсү менен алганда официалдуу бюджеттен 2-3 эсе көп. Бул 4-5 миллиард өтөт. Ошонун бардыгын совокупность алганда Кыргызстандын экономикалык аймагында 8 миллиардтан 10 миллиардка чейин акча обороттору жүрүп турат. Азыркы күнү ушул обороттун баары токтоду. Андыктан азыркы күнү бүт бардык чек аралардын баары жабылганда, экономика токтогондо биздин экономикалык кырдаалды сактап калуу үчүн ай сайын 405 миллион долларлык акча каражат булактар керек. Мына ушуну бүгүнкү күнү биздин өкмөт кандай деңгээлде эске алды, кандай чараларды көрүп атат, биз бүгүнкү күнү биз маалыматыбыз жок. Бир гана ушул маалыматтын жолдорун туура аныктоого бүгүнкү күнү бийлик институттары сапаттуу иштесе, биз кыйынчылыктан чыгабыз. Мына ушул чет өлкөдөн келип аткан кыйынчылыктардын кесепетин азыркы күнү экономикалык таблицанын негизинде дагы түшүндүрүп кетсем. Биринчиден социалдык маселе пайда болот.
бул биздин акча каражаттын баркы кетүүсү, девальвация деп коет. Экинчиден базарлардагы тамак аштын баасы кымбаттайт. Азыр un кымбаттады, кумшекер кымбаттады, бул инфляция деп коет. Анан эң негизги коркунуч бизде жумушсуздук пайда болуп атат. Жумушсуздук, ички жумушсуздук пайда болуп атат, ишканалар токтогон үчүн. Анан тышкы миграциядагы көпчүлүк биздин жарандар азыр күнү кайтып келбегени мурдагы чет өлкөдөгү жумуштарынан ажырап, бүгүнкү күнү мамлекетте 1-2 миллион адамдын жумушсуздук калуу коркунучу турат. Мына ушул маселелерди биз азыр эске алып, андан кийин башка ушу экономикага, акча каражат саясатынын чет өлкөнүн таасири тие турган экономик моделинде мен силерге түшүндүрүп кетсем. Аны мен бүгүнкү финансы системасынын түптөлүшүнүн негизинде түшүндүрүп берейин. Бүгүнкү финансы система боюнча Американын доллардык акча каражаты бүгүнкү единица расчета болот. Эми единица расчета болгону бул кантип түшүнсө болот? Бүт долбоорлор, соода долбоорлору ушу Америка долларынын курсуна эсептелгенге байланыштуу. Даже нефть алуу үчүн биринчи доллар сатып алыш керек, андан кийин ушул соода долбоору ишке ашат. Була ошол долларга байланыштуу бизде эң жогорку биздин экономикалык стратегиялык партнерлорубуз Кытай менен Россия өтө буларга таасири күчтүү. Бирок булардын улуттук запас резервтери күчтүү болгон үчүн өзүнүн улуттук акча каражатынын саясатын кармап турушат. Алардын таасири албетте Кыргызстанга келип чыгып атат. Мына ошондуктан жанагы биздин улуттук банктын жана таргет кылып базарга улуттук акчанын баркын кармоо саясаты бүгүнкү күнү кандай деңгээлде жүрүп атканын биз түшүнбөй атабыз. Эми улуттук банк жетекчиси айтып атат, запас бар, барын кармайбыз деп. Бирок биздики жана өнүккөн Кытай, Россия мамлекетинде мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан кандай учетный ставка болот, кандай деңгээлде инфляцияны кармайбыз. Бул өтө маанилүү акча каражат саясатын улуттук банк туура жүргүзүш керек. Болбосо биз эртеңки күнү жанагы экономикалык багыттагы акча каражатынын саясатын оор кырдаалына келип такалып калышы мүмкүн. Мына ушул маселелердин баарын мен бүгүнкү күнү бекеринен айтпай элем. Эгер айтпасак, биз баягы тактикалык жактан иштеген менен стратегиялык жактан туура эмес иштерди кылып алсак, оор кырдаалга келип такалып калабыз. Себеби мына бүгүнкү күнү ушу өзгөчө кырдаал башталганы даярдыксыз башталып алган маселени көрүп атам. Мына мисалы биринчиден соода саясатындагы бааларды көзөмөлдөө токтомдорун чыгарып коюп, көпчүлүк жеке ишмерлер жанагы медпрепараттарды, азык-түлүктөрдүн сатып алуун токтотуп коюп, анан өзүбүздүн кризис күчөп баратканын көрүп, өкмөт өзүнүн эле токтомун кайра зеленый коридор деп кайра соодага жол ачты. Экинчиден комендантский часта өзүнүн ушу ишмердүүлүгүн уюштуруу эрежелерин жана пропускный системаны уюштуруу боюнча өтө катуу чараларга барып алып, анан экономика, соода аймак токтой баштаганга байланыштуу көчөгүнү ал системаны кайра четтетишти. Кадр маселесин тимелей коеюн. Кадр маселеси да бүгүнкү күнү ушу чабалдыктын айынан тез арада өзгөрүп атат. Бул коркунуч эртеңки күнү өтө чоң маселеге келип такалышып калышы мүмкүн. Мына ошондуктан бүгүнкү күнү жана парламенттеги аткаруу өкмөтүндөгү маселелерди көрүп, биздин аткаруу өкмөтүнүн брифингтерин көрүп, улуу урматтуу биздин Сооронбай президентке өзүнүн саясий салмагына таянып, коомчулукка туура маалымат жеткизип, азыркы кырдаалдан алып чыгып кетүү структураны башкарышын сунуштаган. Ошол сунуштун негизи эмнеде? Ошо брифингде вице-премьердин бир гана жооп берген мазмунсуз жообуна токтолуп кетсем. Биринчи суроосу: кайсы мамлекет институттарын бүгүнкү күнү токтоттуңуз, кайсынысын сактап калдыңыз, кандай багытта өкмөттүн иши жүрүп атат дегенде, эң коркунучтуусу айыл чарба структурасын өтө максималдуу кыскарттык. Мына ошонун негизинде деп мисалдарды айта баштады. Өзүңөр түшүнгөндөй, Кыргызстанда азык-түлүк маселеси өтө оор. Бүгүнкү күнү эң негизги ошол азык-түлүк маселесин өнүктүрүү үчүн ошол структураны катуу иштетишибиз керек. Суат аянттарын көбөйтүшүбүз керек. Айдоо аянттарын көбөйтүшүбүз керек. Аларга акча каражат саясаттарын катуу иштетишибиз керек. Ал жерге кесипкөйлөрдү көбөйтүп, бүгүнкү күнү ошол азык-түлүк биздин эртеңки программаны стратегиялык түрдө өнүктүрүш керек. А биз болсо мына эртеңки күндү ойлобой, азыркы ушул өзгөчө кырдаалды башкаруу тактикалык жактан эле ойлонуп, мына чоң чечим туура эмес жакка кетип атканын көрүп, мен бүгүнкү күнү ушул маселени көтөрүп атам. Андан кийин азыркы өкмөттө да көп маселелер стратегиялык тармакта эмес,
тактикалык тармакта чечилип атат. Мисалы үчүн Улуттук банктын жана акча каражат саясаты боюнча такталган, аныкталган илимий программасы жок экенин мен аныктап кеттим таблицанын негизинде. Ошол эле биздин азыркы акча каражатка таасир кыла турган эң чоң көлөмдөгү Кыргыз-Россия фондун айталы. Мен өзүм ушу Азиз мырзаны тааныйм, экөөбүз бирге окуганбыз, өзү билимдүү жакшы жигит. Тактикалык жактан ушу негизги карыздарды жабын эсебин токтотуу, ошолордун проценттерин тейлөөгө токтотуу деген тактикалык маселени айтып атат. Бирок акча каражаттын жана мен айткан миллиарддаган акчанын жетпей аткан маселеси боюнча ошол фонддун көлөмүн кантип көбөйтүү маселеси турат. 200 миллион, 300 миллион бул акча эмес азыр, бул аз гана акча. Мына ушунун маселесин көрүп атам. Айыл чарба маселесин айтып кеттим. Үчүнчүдөн бүгүнкү күнү жанагы туура эмес чыгып аткан токтомдорго байланыштуу премьер-министр да кадр саясатына келип өтө оор такалды. Эмне себептен такалып отурат? Анткени премьер-министрдин орду бул саясий орун, коомду албетте Мухаммедкалый Дүйшөкеевич мен өзүм урматтаган, өзү аябай жакшы билимдүү киши. Бирок бүгүнкү саясий салмак жетишпегендиктен, ушу президенттин сунуштоосу менен келгендиктен, азыркы парламент деңгээлинде да катуу тирештер болуп, өзүнүн кадр саясатын аныктап чече албай атат. Ошондуктан бүгүнкү күнү ушул өзгөчө кырдаалды президент өзү көзөмөлгө алып, өзүнүн саясий салмагына таянып, эл аралык деңгээлде да, ички саясатта да бүгүнкү мамлекеттин маселесин чечип кетүү структурасын түзүү деген дагы бир сунушумду айтып кетет элем. Бул сунуш биринчиден ар бир маселе сөз түрдө илимий жактан чечилет. Президент өзүнүн астындагы жанагы стратегиялык багыттагы иштерди изилдөө, пландаштыруу борборун түзсө. Ошол борбордун сунушу менен жанагы бүгүнкү кырдаалды башкаруу уюму бүт министрлердин кабинетинен турган аткаруу комитети иш аткарса, анан үчүнчүсү кандай гана маселе болбосун бул маалымат жеткизүү жолу менен чечилет. Бүгүнкү күнү маалымат булактарын технология өзгөртүү, интернет келди. Бүгүнкү күнү бийлик институттары ушу маалымат булактарынан жеңилип атат. Мына ошон үчүн коомго мындай тынчтыкты туруктулдап келишим сөз түрдө өтө күчтүү коом менен иштей турган ушу медиа борбор президенттин астында түптөлүш керек. Мына ушул маселелер бүгүнкү күнү туура аныкталбаса, ар бир депутаттын же министрдин жеке ою менен эмес, ошол атайын эксперттер чогулган институттун изилдөөсү, пландаштыруу менен аткарылган иштин биз эрежесине өтсөк, Кыргызстан бүгүнкү кырдаалдан чыгып кетерине көзүм жетип турат. Мына ушул маселе боюнча мен бүгүнкү күнү ачык кайрылып чечтим. Анан бири-бирибизди сындап, жөн гана көйгөйлөрдү коомго азыр жаңжал чыгара берсек, Кыргызстандын ичинде бул маселе чечилип калбайт. Өзүм ушу ак ниетим менен азыркы сунушумду биздин жалпы коомчулукка, бийлик үстүндө иштеп аткан бир туугандарыма ачык жарыялоону өзүм бүгүн чечтим. Темешенбаевич, чоң рахмат сиздин жоопторуңузга. Ошол аябай маанилүү моментте, аябай маанилүү сөздөрдү айтып келдиңиз бизге. Анан, если позволите, я на русском задам вот следующий вопрос, да. Мы вот, как вы уже знаете, много ходили, занимались волонтерской работой, и от вашего имени тоже мы хотели оказать волонтерскую помощь, но вы нам запретили это делать. Вот я бы хотел узнать, почему, да? Эми бул өтө терең суроо. Мен кыргызча эле жооп берейин, интервью кыргызча болғандықтан. Албетте, бири-бирине жардам берип аткан, кам көрүп аткан балдарга бул өтө чоң таазим кылыш керек. Негизи эле бул кыргыз элинин өзүнүн канына да сиңип калган, баарыбыз акыл эсибиз ордунда, ачкачылыкты көргөнбүз. Ар бир адам, акыл эси бар адам бири-бирине жардам берет. Ал үчүн мен аларга рахмат билдирем. Бирок эмне үчүн мен каршы чыктым? Мына бүгүнкү кырдаал жөн-жөрдөн келген жок. Ошо саясий чечимдердин катачылыгынан, мамлекет институттарынын начарчылыгынан, экономика оор болгондуктан эл бүгүнкү күнү оор кырдаалга такалып калды. Ошондуктан саясий өкүлдөр, депутаттар, 2-3 жолу депутат болгон министрлер ушул кырдаалга такап коюп, анан жардам берген, жар салып атканы негизи эле бул өтө туура эмес деп эсептейм. Ошондуктан мен өзүм да саясатчы болгондон кийин ал берип аткан жардамды жар салып саясий упай чогултуудан каршымын. Чындап келгенде баарыбыз намаз окуйбуз, Куранда да айтылган, соопчулук кылган адам муну жар салбаш керек деп. Орусча айткансам, она напоминает такую картину, когда наркобарон начинает раздавать лекарства наркобольным, чтобы выдать себе за благородных людей. Поэтому мен бүгүнкү күнү айтам, ушундай саясий пиар кылууга каршымын. Вот, если позволите, еще один вопрос. Сейчас очень много критики в адрес власти, вот, что она плохо работает, не справляется с какими-то задачами. Вот не могли бы вы прокомментировать вот этот момент? Эми азыр
бул да бир өзүнчө бир өтө саясий ыкманын жолдоруна көп өтүп алды. Халаттар жетишпейт, медпрепарат жетишпейт деп эми өкмөттө деле мындай акыл эси тайган кишилер отурбай эле. Алар деле биздин бир туугандарыбыз. Албетте даярдыксыз баштап алып, жетишпегендиктер болду. Азыр мен өзүм өкмөттүн ички сессияларын, ички уюштуруу жанагы иштерин байкап атам. Азыр каражат табышып, медип препараттар келип атат. Гуманитарный жол менен медиктерге жанагы атайын кийимдер келип атат. Анан аны көрүп туруп эле муну кылыш керек, тигини кылыш керек, каяка кайрылыш керек деген элди дүбөлөң салып аткан саясатчылар бул өтө популисттик жакка өтүп атышат. Бул маселе чечилет. Азыркы мен айткан маселе эртеңки күнү экономиканы кандай кылып алып кетиш керек, бүгүнкү алып аткан карыздарды кантип жабабыз, жумуштарды кантип чечебиз деген маалымат бүгүнкү күнү саясатчылар көп көтөрүш керек. Анан баягы бийликтин азыркы күнү жетишпей аткан кемчиликтерин көрүп алып эле анан жар сала берген болбойт. Албетте мына азыр акимдердин иштеп атканын көрүп атам, биздин солдаттардын, офицерлердин иштеп атканын көрүп атам, медиктердин иштеп атканын көрүп атам. Бул мына баардыгыбыздын бүгүнкү күнү ушул кайгыны, жалпы кайгыны биргелешип чечебиз деген маалыматты биз адекваттуу түрдө баа беришибиз керек. Анан бири-бирибизди жамандап отурганда Кыргызстан эртеңки күнү өнүкпөйт. Да, Темир Шимбаевич, еще один немаловажный вопрос, он немножко не касается вот этой темы, которую мы сегодня обсуждаем, но он касается каждого кыргызстанца. Вот, сейчас бурно обсуждается изменение Конституции осенью. Вы можете ясность внести для людей? Мына ушул өзгөчө кырдаалда мен ушу саясаттык кичинемде көп көтөрбөйүн дедим эле. Эми ушундай шартка келип такалып калдык. Мен орусча айтсам, это такая картина, когда корабль тонет, некоторые подхалимы пытаются спасать каюту капитана. Поэтому здесь корабль тонет от чего? От экономики. Может быть, сейчас наши уважаемые депутаты перестанут заниматься политической интригой, а больше уделять время для того, чтобы обеспечить ту безопасность, которая для нас очень большая угроза. Ну и вот вопрос, наверное, последний, да? Почему вот вы обращаетесь сейчас к общественности, к народу, а не вот напрямую к президенту? Возможно, президент очень занят в связи с тем, что сейчас случай такой, да, это впервые мы столкнулись. Но я попытался через приближенные люди, через аппарат донести до него информацию, не получается. Попытался через представителя премьер-министра до него добраться, хотя бы побеседовать, не смог. Там настолько двери закрыты. В-третьих, я даже попытался попасть через координационные штабы, и там тоже двери закрыты. Я не знаю, в чем эта причина, то ли они увлеклись сейчас тактическими проблемами, соответственно, я вынужден через публичные сайты обратиться и донести эту информацию. Ошондуктан мен бүгүнкү маалыматты биздин аткаруу комитетинин өкүлдөрү көрүп атса керек, атайын службанын адамдары көрүп атса керек. Сооронбай Шарипович бүгүнкү 6 миллион элдин өтө оор милдетин мойнуна жүктөп отурат. Азыркы өзү сунуштап аткан маалыматты так туура жеткизет деген өзүмдүн үмүтүм бар. Ошондуктан соцсеттер менен кайрылууга мажбур болдум. Рахмат, Темир Шимбаевич, спасибо большое за то, что уделили время, обратились к нам и ответили на очень волнительные, острые вопросы для каждого кыргызстанца, я думаю. Спасибо большое. Рахмат, тилегибиз кабыл болсун, Кыргызстанда тынчтык болсун, эртеңки күнү ушу тынчтык жол менен өзүбүздүн мамлекетибиздин кадыр баркын өнүктүрүп кете турган экономикалык илимий иштерди иш жүзүндө аткара алалы. Чоң рахмат силерге.